Саламатсыңарбы балдар? Кутман таңыңар менен. Кандай уктадыңар? Жакшы түш көрдүңөрбү? Эгер силер өз убагында уктап, жакшы эс алып турган болсоңор, бүгүнкү күнүбүз эң жакшы өтөт деп ишенемин. Азыр бизге кыргыз тилин барктай бил. Сөз байлыгың кенен болуп, кыргыз тилде сүйлөй бил. Өз алдынча ар бир сөздү катасыз, сулуу жаза бил. Балдар, бул ырдын мазмунунан азыр кайсы сабак болорун багамдап турган чыгарсыңар. Албетте, жазуу сабагы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы тыбыш жана тамга. Сабагыбыздын максаты окуучулар тыбыш жана тамга жөнүндө билимдерин тереңдетип бышыкташат. Өз алдынча ой жүгүртүп айтып берүү менен туура жана сулуу жаза билүү жөндөмдөрү өсөт. Тыкан жана жоопкерчиликтүү болууга үйрөнүп тарбияланышат. Балдар, биз кыргыз тилинде канча тыбыш, канча тамга бар экенин билебиз. Тыбыш деген эмне? Тамга деген эмне? Деген суроолорго да жооп бере алабыз. Бүгүн тыбыш жана тамга жөнүндө алган билимдерибизди тереңдетип, бышыктап алабыз. Анда баштадык. Мен бул биринчи көнүгүүдөгү схемага сандар жана далилдер деген ат койдум. Силер байкагылачы, бул схема силерге тааныш көрүнөбү? Бул сандар эмнелер жөнүндө кабар берет? Ооба, ойлонуп жатасыңар. Билем, кээ бириңер кыргыз тилинде 39 тыбыш бар деп таап алдыңар. Азаматтар, анда биз алифбе сабагынан таанышкан 39 тыбыш жана алардын бөлүнүштөрү боюнча төмөнкү видеороликти көрүүгө чакырамын. Кыргыз тилинде 39 тыбыш жашайбыз. Тыбыштар экиге бөлүнөбүз. 14 үндүбүз. 25 үнсүзбүз. Үндүүлөр экиге бөлүнөбүз. Автобустун баары созулмабыз. Экөөбүздүн созулмабыз жок. Ошондуктан сегизибиз кыскабыз. Ал эми 25ибиз үнсүздөргө киребиз. Автобус уянбыз. 9 жумшакпыз. 10 каткалаңбыз. Автобустун түгөйүбүз бар. Ошондуктан түгөйлөр үнсүздөр деп аталабыз. Тыбыштардын бөлүнүшү боюнча эсибизге түштүбү балдар? Анда тыбыш деген эмне? Эрежени ким эске салып коет? Тыбышты айтабыз, угабыз. Тамга деп эмнени айтабыз? Тамганы көрөбүз, жазабыз. Азаматсыңар, экинчи көнүгүүгө келдик. Мен бул көнүгүүнү өзгөчөлүктү байка деп атадым. 36 тамганын ичинде 4 йоттошкон тамга, ичкертүү жана ажыратуу белгилери жана кыргыз тилинин төл сөзүнөн алынган созулма үндүүлөр бар. Мына ушул тамгалар катышкан сөздөргө тыбыштык талдоо жүргүзгөндө өзгөчөлүктү байкашыбыз керек. Мисалы, коён деген сөздү алалы. Көрүп тургандай, коён деген сөздө 4 тамга бар. Бирок тыбыштан 5. Эмнеге? Себеби ё тамгасын айтканда 2 тыбыш угулуп жатат. Демек, йоттошкон тамгалар 2 тыбышты берет. Ал эми ичкертүү жана ажыратуу белгилери тыбыш бербейт. Мисалы, альбом деген сөздө 6 тамга бар экенин көрүп турабыз. Бирок 5 эле тыбыш бар.
Себеби альбом деп айтканыбызда А, Л, Б, О, М тыбыштары гана кулагыбызга угулду. Ичкертүү белгиси өзүнүн алдындагы Л тыбышын жумшартканга гана жардам берди. Ошондуктан силер үчүн эстеткич, ичкертүү жана ажыратуу белгиси катышкан сөздөрдө тамгалардын санынан тыбыштардын саны бирге аз болорун унутпагыла. Ошондой эле өзүбүздүн төл сөзүбүздө колдонгон созулмаларга келсек, мисалы, жайлоо деген сөздү алалы. Баарыбыз 6 тамга бар экенин көрүп турабыз. Бирок 5 эле тыбыш бар. Себеби созулма үнүүлөрдү айтканда бир эле тыбыш угулат. Ошондуктан созулмаларды жазганда кош тамга менен жазабыз, бирок бир эле тыбыш бар экенин унутпайбыз. Сабагыбызды бышыктап алуу үчүн оку, ойлон, тап деген оюнду ойнойлу. Кандай дейсиңер, балдар? Тыбышка тиешелүү оң жакта жайгашкан чөнтөкчөдө 3 суроо бар экен. Ошондой эле тамгага тиешелүү чөнтөкчөлөрдө да бирден суроолор бар. Эмесе кеттик. Биринчи суроо. 3 тыбыштан турган 4 сөздү өзүң таап айт. Ата, топ, кат, жол. Экинчи суроо. Т тыбышы менен башталган сөздөрдү окуп бер. Тазалык, топ, тартип, тал, тыкан, тегене. Үчүнчү суроо. Боёк деген сөздө канча тыбыш бар? Боёк деген сөздө 5 тыбыш бар. Себеби Ё тыбышы 2 тыбышты берет. Ый жана О. Тамгага тиешелүү суроолорго келдик. Биринчи суроо. Альбом деген сөздө канча тамга бар? Альбом деген сөздө 6 тамга бар. Экинчи суроо. 4 тамгадан турган 3 сөздү таап айтып бер. Бала, чана, лыжа. Үчүнчү суроо. Өз алдынча 6 тамгадан турган сөздү жазып көрсөт. Мек, теп, Азаматсыңар, балдар. Анда үйгө тапшырма алууга убакыт келди. Биринчи тапшырма. Ар бир тамгасы элементи менен жазылган сүйлөм кайсынысы? Биринчисиби же экинчисиби? Муну табабыз. Экинчи тапшырма. Өз алдынча Л, М, К, Э тыбыштары катышкан 2ден сөз таап жазабыз. Балдар, ар бир тамганын элементин сактап, туура жана сулуу жазууну унутпайбыз. Бүгүнкү сабагыбыз силерге түшүнүктүү болду деп ишенемин. Тапшырманы аткарууда баарыңарга ийгилик каалайм. Силер менен мен Тажимырзаева Айгүл эжекеңер болдум. Саламатта калгыла, балдар.